Өзүңөр билесиңер, Роза Исаковна бир 70 миңден ашуун пенсия алып, жөлөк пул алып жашап атат, жашады. Мисалы, Кыргызстанды 25 жыл башкарып, Кыргызстандын ушул абалга жетишине өнүгүүсүнө, гүлдөгөнүгүсүнө аябай чоң салым кошкон Турдакын Усубалич бир 30 миң, 40 миңдин айланасындагы 30 миң, 40 миңдин айланасындагы акча менен жашап тур да. Анан эми бул киши болгону 1,5 жыл башкарды. И то башкарганы жакшы болду, бирок ош окуясы чыгып кетти. Анан ушундай чыгып атканда мен ош окуясын чыгардым. Мен могу пенсияны Турдак Усубаличтен ачкан пенсияны албай эле коеюнчу, отказ берсе, кандай сонун болот эле. Тура мамлекет бюджетке деле бир аз жардам болот эле. Анан ансыз келип резиденцияда жашап атканда Азимбек Адаркулович Бекназарбаевдир, ай, Роза Исаковна жашабай эле коюңузчу. Кайсы эмгегиңиз үчүн жашайсыз? Сизди бир күн көчкө терип кууп чыгат. Жашасаңыз анда азыркы бийликке көз каранды болуп каласыз да. Сиз экс президент көз каранды болбой, өзүңүз пикир, Кудай өлбөгөн оокатыңыз бар. Жүрсөңүз болот, 2-3 жолу айткан экен. Болбой коюптур да. Мына азыр куулуп чыгып атат. Айбири кетип куулуп чыгып атат. Эгер кууп чыккан болсо эң жаманы. Бирок ошол куулуу боюнча уже бүт маалыматтар чыгып атат. Ал жөн чыкпайт маалыматтар. Туура. Менче буга чейин чыгарып койсо керек. Же өзү деле чыгып кетти уяланы, туурабы? Мындай болгондон кийин кантип ошол жака жашайт резиденция өзү делечи? Ушуга жеткирбеш керек эле да. Жеткирбей чыгарып өзү чыгып кетиш керек болчу.